Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламның дагы бир осияты, Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят айтат, мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан мындай деп айтканын уккам. Саб'атун юдиллухумуллаху фи зиллихи яума ла зилла илля зиллу. 7 түрлүү кишиге Алла Таала эртеге кыямат күнү өзүн аршынын көлөкөсүнөн жай берет. Ал күнү Алланын аршын көлөкөсүнөн башка эч кандай көлөкө болбойт дейт. Эң биринчиси ал-имамул адил, адилеттүү жетекчи экен. Адилеттүү жетекчи. Мейли бул имам болсун, мечиттин имамы, айыл өкмөтү, мамлекеттин бадышасы, ишкананын чоңу, мектептин директору, ким адилеттүү боло турган болсо, ага сөзсүз Алла Тааланын эртеге кыямат күнү аршынын көлөкөсүнөн жай алат. Бир. Экинчиси, وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Жаштыгын ибадатта өткөргөн жигит, жаштыгын ибадатта өткөргөн. Аракканада, кумарканада, ал жакта эмес, ибадатта өткөргөн. Алладан коркуп ахиретке даярданган, күчүн арамга эмес, адалга сарптаган. Шайтанды сүйүнтүрүп эмес, Алланы сүйүнтүргөнгө сарптаган. Жаш, акылы дагы, көз карашы дагы, күчү дагы бардык жактан кайнап турган учур өзүн кармап, күнөөдөн токтоткон бул азаматка дагы Алла Таала эртеге кыямат күнү өзүнүн аршын көлөкөсүнөн жай берет экен. Ал күнү көлөкө болбойт дейт. Буну пайгамбарыбыз айтып атат таксыр. Бул жөн эле сөз эмес. Ойлоно турган сөз, келе турган, аткара турган сөз, башкаларга жеткире турган сөз бул. Эртеге ал күн келетат. Жөнөкөй күн эмес, кыямат күнү өтө коркунучтуу күн. Адамдар мас болуп калат дейт. Бирок алар мас эмес дейт. Кыямат күндүн коркунучтуусунан ушундай адам эси ооп калат экен да. Боюнда барлар боюн таштап коет. Жаштар бир канча кадам таштаганда чачтары аппак болуп калат дейт. Коркунучтуу күн да. Күндүн ысыктыгын айтпа. Үчүнчүсү, ورجل قلبه معلق بالمساجد. Ошол 7 түрлүү кишинин үчүнчүсү жүрөгү мечит менен байланган киши дейт. Аллаху акбар. Азыр биздин сабак каякта болот атат? Мечитте, алхамдулилlah. Аллага шүгүр, ушуга дагы шүгүр. Ушу убактыбыз азыр базарда деле, көчөдө деле, үйдө деле, башка жакта деле өтсө болот эле. Бирок Аллахыма шүгүр, ушу 24 саатын Алла Тааланын берген жашоосунан бир аз, 1 саат, 2 саат болсун мечитке сабакка бердик. Бул Алланын алдында бааланат, баркталат, сакталат. Бул жөнөкөй убакыт эмес бул. Мечиттин ичинде эч нерсе кылбай отурган дагы фазилаттан бош эмес. Артыкчылыгы бар, касиети бар. Жөн эле отурганда дагы күнөөдөн сак болгонуңуз өзү канча чоң бакыт. Ал күнөөдөн сак болбой, бул андан кийинки мартаба. Ибадат, жаңылануу, нурлануу, Аллага жакындоо, ахиретти куруу маселеси. Не деди? Рajulun qalbuhu muallaqun bil masajid. Жүрөгү мечит менен байланган киши. Бул кандай? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Медина көчүп келгенде эң алгач өзүнүн үйүнөн мурда мечит салды. Мечит салды. Мечит жер жүзүндө Алланын эң сүйкүмдүү жерлери мечиттер. Анткени бул мечиттерде пайгамбарлар, оулиялар, сахабалар, имандуулар, ошолордун үйү, таква адамдардын үйү, Алла менен байланыша турган үй, Алланын рахматы, берекеси түшө турган үй. Ошон үчүн жүрөк мечит менен байланган мааниси саардан кечке отура бер деген маани жок. Жумушка барыңыз, жумуш аткарып атасыз, бирок жүрөгүңүз мечит менен байланган. Так, көчөдөсүз, үйдөсүз, жүрөгүңүз мечит менен байланган. Алла субханаху ва тааланын
чакырыгы келсе, бара калайын деп. Жүрөгүңүз соғып, мына мечитке кир, мечитке барып кел. Бизге алхамдулилля жөөттөрүн же христиандардын дининде эмес, жумасына бир жол келе турган. Биздин алхамдулилля динибиз мынакей мечитти абад кыла турган. Иннама я'муру масаджидаллах ман амана билла вал яумил ахир. Мечитти абад кылган, убакыт берген, мечитти ибадат менен жандандыргандар кимдер? Алла ахиретке иман келтиргендер. Иманы болгондар. А иманы болсо кыйын. Кудайым мынадан сактасын да. Жүрөгү дүнүйө менен байланган. Мечитте өзү, бирок жүрөгү дүнүйөдө. Өзү дүнүйөдө, бирок жүрөгү мечитте. А бул бакыт ал. Бул башка киши бул. Меңиз, колуңуз, өзүңүз, оюңуз жумуштасыз. Бирок жүрөгүңүз каякта? Мечит менен байланган. Вараджулан тахабба филла. Эки киши деди. Улутун айткан жок. Урусун айткан жок. Социалдык абалын айткан жок, бай кембагал. Жаш кичүүсүн айткан жок. Эки киши кыскасы. Тахабба филла. Алла үчүн бири-бирин жакшы көргөндөр. İçtema'a ala dalik ve teferraka aley. Çoğulsa dağı, joluksa dağı Allah'ın razıçılığı için jolugat. Koştoşsa dağı Allah'ın razıçılığı için koştoşat. Biri-birin жақшы көргөнү Allah'ın razıçılığı için eken. Ушундайлар дагы алхамдулилlah эртеге кыямат күнү Алла Тааланын аршын көлөкөсүнөн жайылат экен да. Демек биз Алланын разычылыгы үчүн бири-бирибизди жакшы көрөйлү. Жолукканыбыз да ошон үчүн болсун. Коштошконубуз да ошон үчүн болсун. Варajulun da'athu imra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Андан кийинки ушундай бала, ушундай киши аны сулуу, мансаптуу аял зынага чакырса, мен Алладан коркомун деп барбай койгон. Чакырганда барбай койгон, өзү барбай да мурда эле. Өзүнүн аракети тиякта болсун. Эгерде ушуга чейин эгерде азгырык келсе, жөн дагы эмес, сулуу. Жөнөкөй дагы эмес, мансаптуу, баары, байлыгы бар, мансабы бар. Ошого да мен Алладан корком. Ахиретин ойлогон, кабырын ойлогон, күнөөдөн корккон. Мунага дагы Алла Таалам эртеге, машаалла, арштын көлөкөсүнөн жай берет дейт. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. Bir kişi sadaka veret. Sadaka vergende jaşırın beret. Barına görsetip, barına aytıp, barına reklama kılvay ele. Jaşırın beret eken. Jada kalsa, on kol menen bergen sol kolu bilbey turganday. Эми эки кол адамга эң жакын го. Оң колу менен бергени, сол колу билбей турган деңгээлде. Бул ушунчалык мүмкүнчүлүк болсо жашырын берип, ушундай кишиге дагы эртеге Алланын алдында бардык адамдар күндүн ысыктыгынан кыйналып, тердеп, хадистерде келет, кээ бир адамдын өзүнүн денесинен тери чыккан ашыгына чейин жетип калат экен. Кээ бирге тизеге чейин жетет экен. Кээ бири болсо киндигине чейин жетет экен. Кээ бир күнөөсүнө жараша экен да, кээ бири ушу кекиртекке чейин дейт. Ал күн жөнөкөй күн эмес экен. Күн 1 миль дейт. Ушунча миллион километр узактан турганда да канча ысыгы болсо, эгерде 1 мильге келип калса кай карабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам муну айткан. Демек ушу бул 6-чы киши, 6-чы ушу кишинин түрү садака бергенде жашыруун берген абзел болгондо дагы оң кол менен бергенде сол колу билбеген. Варajulun закараллаху халиян фафадат айнаху. Жана ушундай киши өзү жалгыз Алланы зикир кылганда эки көзүнөн жаш агып кетсе, күнөөлөрүн эстеп, ахиретти эстеп,
Allah'ın bergen nemat, жақшылықтарын естеп, ya Allah, kança sen bana жақшылық kıldın. Men şükürsüzlüğüm gana ya Allah, Kuday saqtasın. Kança sana baş ibe günah kıldım. Ahiretim kanday olur eken. Bana ölüm kanday avalda gelir eken, kaçan gelir eken. Canım çıkıp atkanda kanday olur eken. Kabırga koyganda ahiretim kanday olur eken. Kayra tirilgende kayka urar ekenmin ya Allah. Kanday emne deysin anan keyin bana? Uşu Allah'ını estep, zikir kılıp, iki gözünden jaş ağıp ketken, uşu kadar Allah subhanahu wa ta'ala arşın gölökösünden jay beret. Al günü Allah'ın arşın gölökösünden başka jay bolboydu. Göreyli da. Uşunun arasında men barmınbı, je jokmunbu? Egerde жетөөнde тең болсоңуз, nur üstüne nur anda. Жетөөнde тең болбосоңуз, хотя бы бирөөсүндө бар экенмин десек, бул дагы жаман эмес. Бул дагы жаман эмес. Карасак, бул жерде мамиленем дагы айтыптыр, ибадатты дагы айтыптыр, muaşarat, muamalatты да бардыгын айтыптыр. Бардыгы келиптир. Жетөөндө. Демек, ушуну жетөөн тең мен аткарганга аракет кылайын дейли. Эгерде 2 адамга дагы, 3 адамга дагы жетекчи болуп калсаңыз, адилеттүү болойлу. Өзгөчө машаалла жаштардын жүзүн көрүп алып сүйүнөсүн, алхамдулилlah. Кыргызстан биздин келечегибиз бар. Сөп мына ушу жаштар азыртан иманга сугарылып, азыртан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын таалим тарбиясы менен өңдөлүп атканы bu келечектен иншалла булар үй бүлө курат, бала чакасына жеткирет, айтат. Оңолобуз, тазаланабыз. Алла Таалам иншалла бизге райымдуу жашоо берет, берекелүү жашоо берет Кудай кааласа. Буга чоң үмүт менен мына жашыбызды, жаштыгыбызды ибадатта өткөргөнгө бекем болуш керек иншалла. Буну мөмөсүн көрөсүз го. Өзүңүз бу дүйнөдө дагы ахиретте да пайгамбарыбыз гарантия менен айтып койгон го. Андан кейін мына бирибизди жакшы көргөндө Алланын ыраазычылыгын бир акча үчүн эмес, мал, мүлк, мансап үчүн эмес, улут, уруу, жоксо тил башка үчүн эмес, калыс Алла үчүн. Я Алла, сен үчүн жашоолу болду. Бул да өтө чоң нерсе. Алла үчүн мухаббат кылуу, бунун имандары толук адамдар гана кыла алат. Андан кейін мына садакаларды, зикирлерди, мечитти дайыма бекем кармап жүрөлү.